Бүгін бізде тема аттардың энергиясы дейт да. Бая кыргызда айтылған сөз бар го, атын атасаң куту сүйүнөт дегенче. Биздин атыбыздын аталышы жашообузга түп тамырынан бери өзгөртүүгө кадимкидей таасир этип коет экен. Бирок биз ошону маани бербей эле, мисалы үчүн Нурбек деген ат болсо Нүкү деп жүрө береткенбиз, Нургүл болсо Нүкү деп жүрө береткенбиз, Асан болсо Асе деп ушинтип жүрө береткенбиз, өзүбүздүн оюбузда баягы эркелетип атабыз депчи. Муну кыргыз эли өзү даанышман эл болгон, байыркы эл болгон, мунун баарын мазмунун билишкен. Бирок эле ушул биз аттын маанисин ушу социаль илимине келгенден кийин толук билип жатабыз. Эгерде сиздин атыңыз цифрасына туура келбей калса, мындай негативныйраак болуп калса, анда тагдырга дагы кадимкидей чоң эле таасирин тийгизип коет экен да. Бул уже фактылар болгон, бул илим доказанный илим болуп атпайбы? Мисалы үчүн менин атым Дамира деген ат 4кө келет да, 4. Анан сана саным дагы 4 болуп атат, миссиям дагы 4 болуп атат. Ошондо получается мен эгерде минуста болсом, 4 деген ат өзү отчужденность берет да. Отчужденность деген бул оолактоо деген сөз. Көп жерге баргысы келбейт, барбай эле койгусу келет. Же болбосо баягы өзүнөн өзү эле баягы бара тургандай ситуация болуп атса деле, өзү бирдемени ойлоп табат дагы барбай калат. Атайлап барбай калбайт. Ошол энергия ошондой иштейт. Же болбосо сени чакырбай калышат, унутуп калышат деген сыяктуу. Же болбосо өзүң эле бир мындай жанагы отчужденность болуп эле элден артта калып, же бөлүнүп калып, ушундай энергия иштей берет. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул нерсе иштейт. Эми бул социаль илимине келгенден кийин биз бул нерсенин баарын билип алгандан кийин кадимкидей атка маани берип калдык да. Көп адамдар баягы разборго келгенде, консультацияга келгенде сандарын карап, санын карайбыз, миссиясын, сферасын карайбыз, матрицасын карайбыз, баарын карап келгенде эле бир жагынан бир башкача болуп турат да, каягынан кетип атканын таппай баштайбыз, ошондо атын санап баштайбыз. Аты негизи эң биринчи адамдын атын санаш керек. Адамдын аты самый мындай ключевой да, диктатор деп койсок болот. Мисалы үчүн мен айткандай болот деген бул аттан кетет да. Биринчи ат айткандай болот, ат эмнени диктовать этсе, анан ошо сана санына берилет, сана сан ошондой кылып ойлонуп баштайт, анан кийин миссиясы ошону аткарып баштайт. Демек, менин сана саным 4 болсо, мен отчужденность, мен эч жака баргым келбей атат десем, атым 4 болсо, мен эч жака баргым келбей атат десе, сана саным дагы 4 болсо, 4түн минус жакта болгондо эмнени ойлойт? Минус жакта болсо, ал нерсе жакпаган жагын эле ойлойт, Кайсы нерсе жакпай атат, ошо жакпаган жагын ойлойт, минусовом состоянии. Анан миссиясы 4 болсо, миссия 4 дагы эмне өзү эле отчужденность, значит барбай коет, аткарат ошол нерсени. Демек, үчөө бири-бирине связаны болуп атат. Менин случаимде үчөө тең окшош болгон үчүн анча түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, мына Нуркыз айтып атасың, сенин сана саның 5, атың 5, атың 5, сана саның 6, миссияң 8 экен. Демек, сенин атың эмнени берип атат? Сенин атың мындай эркиндик дейт да. Эркиндикти жакшы көрөсүң. Артистизм бар деп коет да. Анан бул аты 5тер үйгө токтобойт. Эртең менен кетип кечке чейин жок болот да. Өзүнөн өзү эле. Популярдуулук да, эки жакта көп жүрөт. Алтылар ушундай да. Анан алтың болсо эмне дейт? Сана саны алтың болсо, значит сага ошол комфортно. Сенин ошол свободада жүргөнүң, эки жакка жүргөнүң, үйдө камалбаганың бул сага комфортно. Видишь? Сен үйдө камалсаң, значит бул сага не комфортно. 6 деген сөз өзү комфорт да. Демек сага бул 6 комфорт берип атат. Анан аткарат дейт. Аткарганы эмне аткарат? 8 миссия. 8 миссия баары аткарат дейт. Значит, миссияң эмнени аткарып коюп атат? Сага эркиндикти бериш керек обязательно. Ошол эркиндик сага комфортный болуш керекти. Миссияң 8 эмне результатка чыгарып коюп атат, аткарып коюп атат. Көрдүңбү? Ошон үчүн ат биринчи орунда. Ат эмнени кааласа ошону баары аткарып коет. Үчөө бири-бирине связаны, но бирок эң биринчи ат турат. Демек, биз атыбызды 4кө чыгарбашыбыз керек да. 4 деген сразу эле диктовать этип атпайбы? Мен оолактагым келет. Мен эч ким көрбөй эле койсо экен. Мен эч ким байкабай эле койсо экен. Мен ушул жакта эле жата берейинчи деп өзү диктовать этип атат да. Анан аны сана сан менен миссия аткарып атат. Көрдүңбү? Ошентип атыбыз бизге диктовать этип коет баарын.
Эми ошол аттар тууралуу башынан баштап мындай кыскача айтып берейин. Эгерде сиздин атыңыз бирге бүтсө, мисалы үчүн бул кантип бир болуп калды десеңиз, албетте сиз бул жөнүндө бизге кайрылыңыз, же болбосо курска катталсаңыз, анан билесиз. А так сиздин атыңыз бирге чыга турган болсо, бул сизге популярдуу атты билдирет. Сиздин демек атыңыз популярдуу, сиздин атыңыз Асан деген бирге чыгып аткан болсо, мен билбейм Асан точно канчага чыгарын, бирок мен мисал катары айтып атам. Сиздин атыңыз айтылган сайын Асан деген сайын ошол Асан деген энергия иштейт, бийиктетет, сизди көтөрөт, сиздин энергияңызга энергия кошот, баягы атын атасаң куту сүйүнөт дегендей, сиздин атыңыз аталган сайын энергияңыз ургуштап чыга берет, көкөлөй берет. Анан сиздин атыңызды Аске, Аси деп койсо бүттү. Анда Аске деген башка бир жакта бар да, мисалы үчүн сиз бир жерде Бишкекте туулган болсоңуз, Жалал Абадта же Ошто бир Аске деген бар да. Значит, ошол Аске мындай кылыптыр, Аске тигиндей кылыптыр, Аске биринчи келиптир, же болбосо дагы эмне болуптур, күчтүү тренер экен деген сыяктуу нерселер айтыла берсе, демек Жалал Абадтын башында бир Аске деген кишинин энергиясы көтөрүлө берет, сиздики көтөрүлбөйт. Анткени сиздин атыңыз Асан да, чын атыңыз Асан. Сиздин жазылган атыңыз менен, паспортто жазылган атыңыз менен элдер айтып аткан ат оп-окшош болуш керек. Эгерде сиздин паспортто жазылган атыңыз Асан болуп, элдин баары Аске деп атса, значит сиздин энергияңыз көтөрүлбөйт. Ошондуктан көбүнчөбүз балдарыбызды эркелеткибиз келгенде башкача кылып тыбыштарды ары же бери кыла берсек, анда балабыздын энергиясын көтөрө албайт экенбиз. Ошондуктан биз ушуга өтө маани беришибиз керек. Балаңызды кандай ат койдуңуз, ошол ат менен гана атаңыз. Паспортто кандай айтылды, ошо менен гана атаганга аракет кылыңыз. Анан азыр эми бизде мурун билим жок эле, бул сүт сай илимин билчү эмес элек, атты кандай коюш керекти билчү эмеспиз, биздин атыбыздын маанисин билчү эмеспиз. Эми азыр Кудайга шүгүр, мынакей баардык инструменттер бар. Сүт сай мастерлери өтө көп Кыргызстанда. Кандай аттарды коюш керек? Мисалы үчүн ошол бала төрөлдүбү, төрөлгөн числосуна жараша ат тандаш керек. Ошол баланын төрөлгөн числосуна жараша ат тандалганда, анан ошондо баягы балага энергия жакшы иштейт. 2 деген атка туура келип калса, эгер сиздин атыңыз 2 деген атка туура келсе, демек бул жеке ийгилик берет экен, бул 2 деген ат. Жана дагы турмуш куруп кетүү, мындай. Бул жашоодо негизи үй бүлө ынтымактуу болуп, үй бүлөнү туура тап, жолуңду туура тапкандан өткөн бакыт жок да. Демек 2 деген цифра менен аяктаса атыңыз, демек сизге үй бүлө жаатынан бактылуулук берилет. Эң жакшы ат, бул атты эркектерге деле, аялдарга деле ылайыктуу ат. Эми көбүнчө бул ат аялдардын энергиясы деп коет. Бирок эң жакшы ат, ийгиликтүү турмуш куруу деп коет. 2 деген ат менен бүтсө. Эгерде сиздин атыңыз 3 болсо, анда бул солидность берет, салабаттуулук деп коет. Мындай холодный, Юпитер планетасы да 3 деген, кадимкидей холодный болот. Бул эми кыздарга анча ылайыктуу эмес, анткени кыздар мындай өтө салабаттуу болуп, мынтип турса, жанына мындай жигиттер деле басып келе албайт да. Кадимкидей сүрдөйт жигиттерчи, басып келгенде сүрдөйт. Ошондуктан эгер атыңыз 3 болуп калса, көбүнчө аты 3төр турмушка кеч чыгышат. Неге дегенде, аны жигиттерге жагат, жакшынакай кыз экен, сонун кыз экен дейт, бирок эле келип сөз айта алышпайт, батын алышпайт. 3төр слишком солидный болгон үчүн. Анан бул көбүнчө 3 деген ат мындай бир компаниянын аты болсо, же эркектерге болсо өтө жакшы ат да. 4 деген атты мына айтып кеттик, алыстоо, обочолонуу деп, отчужденность деп атпайбызбы? Демек 4 деген атты биз колдон келишинче балдарыбызга койбогонго аракет кылышыбыз керек. Анткени ал бала кандай деле ийгиликтүү болбосун, ал бала өзүн көрсөтө албайт, же болбосо аны байкабай калышат, унутуп калышат. Албетте бул нерсенин бизге кереги жок. Бул мисалы үчүн мен лично өзүмдүн жашоомдон өттү да бул нерсечи. 5 деген аттар булар кимдер? 5тер албетте булар артистизм күчтүү деп атабыз, булар дагы мындай элдин баары менен жакшы тил табыша алган, бизнесмендер, эркиндикти жакшы көргөн адамдар деп атабыз. Демек, бул 5 деген аттагы адамдар үйгө токтобойт. Булар ошо үйдөн эшикке чыгып кеткенде рахат алат, кадимкидейчи. 5 деген ат. Дагы 5 деген аттагы адамдарды
айтып калышат неме деп. Акчасы аябай популярдуу болот, эки жактан неме болот, бирок акчасы аз деп коюшат да. Өтө популярдуу болот, бирок акчасы аз деп. Ошон үчүн өтө популярдуу адамдардын аттарын санап көрүңүздөр. Ошон үчүн 5ке чыкса, значит ошолордо артистизм күчтүү да. 6 деген аттагы адамдар булар кимдер дейт. Булар бардык жерде ийгиликтер болот экен бул адамдарда. Турмуш курууда дагы ийгиликтүү болушу мүмкүн дейт да. Демек 6 деген атта эркек аялды тандабайт. Экөөндө тең эле ушул ат менен болсо өтө жакшы. Дагы мындай отелдердин аты же болбосо туристический фирмалардын аты, ушундай мындай эс алуучу жайлардын аты болсо 6 өтө жакшы. Анткени 6 деген бул сүйүү, комфорт, инвестиция, ырахат алуу деген нерсе да. Демек 6 деген атыңыз болсо сизде жеке ийгиликтер дайыма болот дейт. Үй бүлөлүк турмушта дагы гармония дайыма болот дейт. Ийгилик анан турмуш курууда өтө бактылуулук болот деп атат да. Албетте сиз минус абалда болбосоңуз. Эгерде сиз минуста болсоңуз, ушул эле 6-нын тескерисинен иштей берет, минус жагы иштей берет. Кекчилдиги иштей берет, уйкучулугу иштей берет. Ушунун баары минус жактары иштей берет. 7 деген аттар булар кимдер дейт. 7 деген аты барлар, булар жаратылышка чакырыкташтоо, күрөш деп атат да. Башкача айтканда, хаос, разрушение деп айтылат го, 7 деген сандын өзүндө. Демек 7 деген атындагы адамдар өзүнүн күчүн расчет ала албай калат. Мен жаратылыштын дагы күчтүүмүн, жаратылыштын күчүнөн да күчтүүмүн деп санап алышат да. Мисалы үчүн өтө катуу борон болуп атса, мисалы үчүн пиджактан эшикке чыгып алышы мүмкүн да. Ой, мен жок иштебейм, эчтеке болбойм депчи. А борон чапкын болуп атканда сиз уже эртеси күнү турбай ооруп калышыңыз мүмкүн дегенди жетилер түшүнбөй калышы мүмкүн, расчет ала албай калат. Же болбосо 7 деген кичинекей балдарчы тоголонуп, жумаланып, улам жыгылып, башы улам көк ала боло берет да. Же болбосо алар бактын башына чыгып кетип түшө албай калат. Өздөрүнө да кризис түзөт, башкаларга дагы кризис түзө берет да бул 7 деген аттагы балдар. Же болбосо кайра-кайра бир жерин сындырып ала берет, же болбосо кайра-кайра жыгылып, тизеси айрыла берет деген сыяктуучу. Одно и то же кыйнала беришет. Бул ошол жаратылыштын закондорун алардан дагы мен күчтүүмүн деп өзүн баалап алышат да. Өзүн 7 деген өзүн аябай күчтүү сезет да. Жаратылыштан да мен күчтүүмүн деп баалап алган үчүн ушундай кыйнала беришет. Өздөрү дагы кризиске түшөт, башкалары дагы кризис жарата берет да. 8. Атыңыз 8 болсо сиздин кандай адамсыз дейт да. Булар дайыма талыкпаган, эмгек кылган адамдар, контроль кылган адамдар. Анан булар мынтип ойлойт экен. Мен эмгек кылбасам, мага эчтеке токош таба албайм. Мен бош эле жата берсем, мага эч кайдан акча келбейт. Мен любой нерсени күндөп, түндөп эмгек кылсам, ана мага берилет деген буларда ишеним, ынаным бар. Чындыгында эле булар ошо түндөп, күндөп эле эмгек кылган адамдар. Контролдоп деле аткан, эмгек деле кылып аткан, ушу жандары тынбайт. 8 деген аттагы адамдарчы. 9 деген адамдар, 9 деген аты бар адамдар, булар эмоционалдык тереңдик деп коет. Буларда эмоционалдык тереңдик дегенде Марс планетасына байланыштуу болуп аткан үчүн булар ушу өтө сезгич, сезимтал, баарын жүрөгү менен терең кабыл алган, өтө эмоционалдуу адамдар болушат дагы. Ар бир нерсеге мындай маани берип, таарынып, жүрөгүнө жакын кабыл ала берет. Анан баардык элдин проблемасын мен чечишим керек деп баарын өзүнүн мойнуна алып алат дагы. Кайра баягы адамдар баалабайт да, эмгегин баалабай койгондо, кайра ошондон булар чарчашат, ошондон кайра разрушение болушат да. Нааразы болот элге кайра. Менин кылганымды баалабай койду деген сыяктуучу. Ошондуктан булар өтө эмоциясы терең, жүрөгү менен, ички сезимдери менен ар бир жазалган нерсеге маани берип турушат. Ошон үчүн буларда баягы Марс планетасындай күйүп турган от да, ошондой күйүп турган от деп койсок болот да. Ошон үчүн буларда дайыма мындай ичи мындай алымсынбагандык кыжылдап турат да. Ошон үчүн булар эмоционалдык тереңдик деп коюлган. Аттар боюнча жалпы кыскача маалымат ушул. Анан эгерде менин атым кайсыл санда бүтөт, менин атым кандай болот, менин санаа-сааныма менин атым туура келип атабы же келбейби деген суроолоруңуздар болсо, албетте бизге жазыңыздар, курска катталыңыздар.
Көпчүлүктүн суроосу менен бизде ушул интенсив курсубуз жүрүп жаткандыгына байланыштуу ушул интенсив курстан биз эмнени алабыз, бул интенсив курстан эмнени үйрөнөбүз дегендер бар. Анан дагы кээде мындай суроолор келип калат да. Эже биз 21 күн келсем, сиздин окууңузда окусам, анан мен деги адам боломбу деген суроолор дагы болбой койбойт. Бир жагынан биз мындай карап бизге күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындап эле баягы адамдын ар жагынан тереңинен чыгып аткан суроо. Эмне үчүн дегенде азыр биз көп адамдар өзүбүздү таппай жүрөбүз. Мен эмне үчүн ушундай проблемалар боло берет, эмне үчүн мен жолдошум менен тил табыша албайм, эмнеге мени балдарым укпайт, эмнеге менин досторум түшүнбөйт, же болбосо мен эмне үчүн элдердей болуп ийгиликтүү боло албайм деген албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө ушундай суроолор бар. Ар бирибизде ушул проблемалар болуп келген жана болуп келе берет. Качанга чейин деп сурасаңыздар, пока биз өзүбүздү тапмайынча, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түшүнмөйүнчө бул суроо болгон экен. Эми азыр бизде 2000-жыл башталгандан баштап психологиянын эрасы башталды деп атпайбызбы? Муну дүйнө жүзүндө баардык адамдар азыр изденүүнүн үстүндө болуп атат. Баары тең эле мен киммин, мен эмне үчүн мындаймын, мен эмне үчүн андаймын деп эле изденүүнүн жолунда жүрөт да. Анан ошолордун арасында демек сиз дагы ушинтип изденип атасыз. Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул норма. Баарыбызда боло турган нерсе. Баарыбыз тең ошентип изденип келгенбиз. Биз дагы ушундай көптөгөн жылдар, мен 14 жыл изденгем. Көптөгөн жылдар бою изденип жүрүп, анан өзүбүздү эми таап, эми кичине мындай бир жок дегенде баягы бир багытка түшүп алдык да, бир багытты алып алдык. Баягы мынтет го, оорулуу адамдын диагнозу аныкталганда жарым айыкканга барабар деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул психология жаатында дагы эгерде биз өзүбүздүн бараткан багытыбызды туура таап алсак, анда биз уже как будто бир жарым жолду басып койгонго барабар экен. Самое главное биз багытты туура табышыбыз керек экен да. Ошондуктан бул курста 21 күндүк курс деп эмне үчүн айтылган? 21 деп айтылганын себеби ар бир адат, привычка деп айтабыз биз көбүнчө. Ар бир адаттар күнүгө жасай берген кыймыл аракетибиз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, аткарган ишибиз ошолор дайыма кайталана берсе, бул адатка айланат экен. Демек биз ошол адаттарды 21 күн жасагандан кийин бизге ал уже калыптана баштайт. Анан 42 күн жасайбыз, андан кийин 90 күн, ошентип 120 күн болуп, баягы адаттарыбыз дайыма жазала берип, бизге адаттарга айлангандан кийин, привычкага айлангандан кийин, ал адаттарыбыз бизге мүнөздү берет экен. Анан биздин мүнөзүбүз биздин тагдырыбызды жаратып атпайбы? Демек биз 21 күн дегендин аркасында өтө чоң философия жатат. 21 күн бою сиз биз менен чогуу болуп, ошол биз берген үйрөтүп аткан сабактарды үйрөнүп, сабак эле эмес, бул жерде негизги мааниси кантип трансформация болобуз, кантип өзгөрөбүз. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эже мен деги адам боломбу деген сөздөрдү айтып жатышат депчи. Ооба, биз адам элебиз, адам бойдон эле төрөлгөнбүз. Болгону биз ушул өзүбүздү тааныбагандыктан минусовой жагыбыз менен, баягы монетанын эки бети бар дегендейчи, оң жагы, сол жагы. Жалаң эле баягы минусовой абалда болгон үчүн, ошол жагыбызды өөрчүтүп ийген үчүн азыр жашоодон кыйналып атабыз. Ошол жакты өөрчүтүп ийген үчүн эч кимди түшүнө албай атабыз. Анан өзүбүз эч кимди түшүнбөйбүз, бирок элдин баары мени түшүнсө дейбиз. Ошентип эле кыйналып келе жатабыз. Демек биз ошол адаттардан арылыш үчүн биз менен 21 күн болосуздар. 21 күндө биз ошондо сабагыбыз 10 сабак. Биринчи сабак бул таанышуу сабагы, организационный моменттерди сүйлөшөбүз. Бул сабак жөнүндөгү бардык техникаларды, кандай иш аракеттерди аткарабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми калган 9 сабак, основной сабак 2 сааттан болот, бир күнкү сабагыбыз. Эртең мененки 6-дан 8-ге чейин болот. Анан 21 күн дегенибиздин себеби биз сиздер менен 21 күн бою болуп, ошол берилген техникаларды аткарып, ошол берилген адаттарды мындай бир закреплять этип, бышыкташ үчүн сиздер менен чогуу болушубуз керек. Ошон үчүн 21 күнгө созулат. А так сабак жалпысынан 10 сабак болот, сабак через день болот. Понедельник, среда, пятница, же болбосо расписанияны карайбыз, же болбосо вторник, четверг, суббота болот. Эртең мененки саат 6-дан 8-ге чейин.
Бул курста дагы эмнелер каралат? Бул курста ошол сабактын теориясын ошентип берилгенден кийин сиздер менен, эгерде сиз онлайн байланышта болсоңуз, то есть региондордо Россиядан, Турциядан же башка жактан чыгып аткан болсоңуз, сиз менен онлайн байланышта болуп, мини разбор жүргүзөбүз сиз менен, лично өзүңүз менен. Ал эми бишкектиктерге болсо офлайн чогуу сиздер менен жолугушуу өткөрүп, ошол жерден ошол мини разборду ошол жолугушуу учурунда толугу менен доскада чечмелеп беребиз дагы. Сабактар тууралуу суроолор болсо ошол жерден толугу менен чечип беребиз. Бул экинчи жагы. Жана дагы бул курста биз курска келген ар бир инсанга өзүнүн быйылкы өздүк жылы боюнча календарды белекке беребиз. Бул календардан сиз быйыл кайсы иштерди аткарсаңыз болот, кайсы иштерди кайсы күнгө пландасаңыз болот, кайсы айга пландасаңыз болот деген нерсенин баардыгын үйрөнүп, баягы жашоонун навигатору да бул календар. Ошол жашоонун навигатору болгон календар менен өзүңүздүн иш аракетиңизди туура багытта пландап алып барууга үйрөнөсүз. Бул курста ушундай өтө мазмундуу болот. Сизди эч ким өзгөртө албайт, өзүңүз гана өзгөрөсүз. Баардык нерсе өзүңүздүн колуңузда болгону биз сизге ушул курста багыттарды беребиз. Үйрөнөбүз. Сиздин кайсыл жерден мындай алсыздыгыңыз кайсыл жерде болуп атат, сиздин күчтүү жагыңыз кайсыл, сиздин балаңыздын күчтүү жагы кайсы, сиздин күйөөңүздүн күчтүү жагы кайсы, кай жери алсыз жагы, эмне үчүн сиз тил табыша албай атасыз дегендин баарына сиз ачкыч аласыз. Көйгөйүмдүн ачкычы деген бул курс, сиз ошол бир гана ачкыч болот көйгөйдү чечүүгө. Ошол ачкычты алыш үчүн ушул курска келип жатасыз. Демек, сиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын чече турган бир эле ачкыч бар. Ал ачкычты алыш үчүн көптөгөн техникалар, көптөгөн билимдер керек болот. Аны биз сиздер менен ошол 10 сабактан 21 күн бою сиз менен чогуу болуп, анан чечүүгө жардам беребиз. Албетте, бул өзгөрүү сиздин өзүңүздүн колуңузда болот. Урматтуу достор, анда эмесе жакында биздин көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубуз башталганы турат. Буюрса 11 апрелде эртең мененки саат 6-да сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курстан күтөбүз. Бул курска катталуу азыр жүрүп жатат. Катталуу үчүн төмөндөгү номерге жазыңыз. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет. Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушуга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жылы деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы, бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз.
сизге жылдын энергиясы кандай иштейт, бул жыл сизге эмне берет, бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз, сизге ылайыктуу жылбы, бул сиздин жылыңызбы? 1-9 чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да, 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат, сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт, же болбосо менин атым туура коюлганбы, Ооба, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-9 чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2ге келгенде 2 анжылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо сана-санымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип койгула. Телефон номерин кантсам болот? Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш битириш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүм, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам. Ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам.